Буга чейин баласы өтө көп ооруп, оорудан башы чыкпай, ар бир 2 жума сайын ооруй берген. Кыш келдиби, күз келдиби, ар бир жайында ич өтөт, кышында мурду бүтөт, иши кылса оорудан башы чыкпай келген. Анан ата-эне айла жоктон менин жеке көзөмөлүмө жазылган. Видеону аягына чейин көрүп, бул видеого лайк басып, башкалар менен сөзсүз түрдө бөлүшүп кетиңиз. Жеке көзөмөл алкагында баладагы анемияны, витаминдердин жетишсиздигин аныктагандан кийин туура оригинал препараттар менен дарылоо жүргүзүп, так диагноз коюп, кылдат көзөмөл менен 2 ай ичкенден кийин дарыларын мен жазып берген. Мынакей катталуучунун өзү жазып атат. Дарыларды 2 ай ичкенден кийин баштап оорубай калды деп атат. 2 ай ичинде уже оригинал дарылар эффект берип жатат. Мурда 2-3 жумада мурду агып, жөтөлүп эле ооруй берчү дейт. Азыр шүгүр 4 айдан бери оорушпайт дейт. Караңыздарчы. Баланын ушундай оорубай калганы бул ата-эне үчүн өтө чоң ийгилик болуп эсептелет, урматтуу ата-энелер. Жөнөкөй баладагы витаминдердин жетишсиздигин жок кылып, жөнөкөй анемияны дарылатып койсоңуздар эле, балаңыздар дени сак, өсүүсү нормада болуп, тилинин өсүүсү, тез-тезден ооруй бербей, иммунитети бекем болуп, сонун өсүшөт. Ошондуктан балаңыздардын ден соолугу үчүн акчаңыздарды, убактыңыздарды жана жоопкерчилигиңиздерди аябаңыздар. Келиңиздер, балаңыздар дени сак өсүүсүнө өз салымыңыздарды кошуңуздар. Эгерде жеке көзөмөлүмө жазылып, балаңыздын иммунитетин бекемдеп, эгер балаңыз тез-тез ооруй берсе, оорусун азайтууну кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө комментарийге доктор деп жазыңыз. Мен сиздин балаңыздын ден соолугуна терең изилдөө жүргүзүп, так диагноз коюуга жардам берип, оригинал препараттарды сунуштайм. Комментарийге доктор деп жазыңыз.